Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта биз PowerPoint программасында поле чудес оюнун түзөбүз. Ал үчүн эң биринчи баракка оюндун атын өзүңүздөр каалагандай кылып оформление кылып алсаңыздар болот. Мен бул жерге барабанды сүрөтүн алып келдим жана алпар учунун сүрөтүн алып келдим. Барабаныбыз биздики айланыш керек. Ал үчүн барабанды бир белгилейбиз, анимацияга киребиз, добавить анимацию. Бул жерден выделение дегенди тандайбыз дагы, вращенияны тандайбыз, окей. Эми бул жерге триггер кылып койсок болот. Бул сүрөттү басканда биздин барабаныбыз айлангыдай кылып. Ал үчүн дагы бул жер область анимация деген жер бар. Буга киребиз, времяны тандайбыз, переключательге киребиз, начать выполнение эффекта при щелчке. Бул жердеги алпар учунун сүрөтү рисунок 2 аты. Демек бул жерден биз рисунок 2-ни тандайбыз. Окей. Иштетип көрөлү. С текущего слайда. Бул сүрөттү басканда биздин барабаныбыз айланды. Андан кийинки баракка келебиз дагы. Бул жерде мен суроону жазып койгом. Алдыга коюлган маселени чечүү үчүн аткаруучуга берилген так жана түшүнүктүү командалардын жыйындысы. Бул жерде алгоритм деген сөз катылган. Алгоритм деген сөз жазылып, ал тик бурчтуктар менен мынтип катылган. Мындай тамга жок бул сөздүн анан пайдаланабыз. Ошон үчүн жазып койдум. Бул жерде дагы 36 тамганы жазып койгом. 36 тамга бар. Эми бул жерден аркасындагы тамга ачылыш үчүн бул жердеги биздин тик бурчтугубуз жоголуп кетиш керек. Туура тамганы белгилегенде. Биринчи тик бурчтукту белгилейбиз дагы, анимацияга келебиз, добавить анимацияны басабыз. Бул жерден дополнительные эффекты входа, дополнительные эффекты выделения, анан выхода. Бул жерден выходду тандайбыз, себеби биздин тик бурчтугубуз жоголуп кетиш керек. Исчезновениени тандайлы. Окей. Бул жерге да триггер жасап коебуз. Область анимацияга келебиз. Время. Тик бурчтугубуз жоголуп кетсин, кайсыл тамганы басканда. Переключательге келебиз дагы, начать. А деген тамганы басканда тик бурчтук жоголуп, аркасындагы А деген тамга ачылып калыш керек. Аны белгиледик, окей дедик. Андан кийин Б тамгасын, андан кийин Л тамгасы ачылыш үчүн алгоритмдеги экинчи тамга тик бурчтукту белгилейбиз, анимацияга киребиз, добавить анимацию, выхода, исчезновение, окей. Триггер жасайбыз, время, переключатель, начать. Бул жерде Л деген тамганы басканда экинчи тик бурчтук жоголуп кетиш керек. Л. Андан үчүнчү тик бурчтукту белгилейбиз, анимация, добавить анимацию, выхода, окей. Время. Г тамгасын басканда үчүнчү тик бурчтук жоголуп кетиш керек. Окей. Төртүнчү тик бурчтугубуз выхода, исчезновение, окей. О тамгасын басканда төртүнчү тик бурчтугубуз жоголуп кетиш керек. О тамгасын белгилеп триггер кылдык. Бешинчи тик бурчтугубуз анимация, добавить анимацию, дополнительные эффекты выхода, исчезновение, окей. Бул жерге триггер жасайбыз, время. Р тамгасын басканда бешинчи тик бурчтугубуз жоголуп кетиш керек. Бул жерден Р тамгасын белгилейбиз. Р, окей. Андан кийинки И тамгасын басканда жоголуп кетиш керек тик бурчтугубуз. Исчезновение, окей. Время. И тамгасын бул жерден басабыз. Белгилейбиз И тамгасын. Окей. Андан кийин Т тамгасын басканда бир сыйра көргөзүп көрөйүн иштеп атканын. Бул жерден А тамгасын басканда ачылды. Л тамгасын басканда ачылды. Г тамгасын басканда ачылды. О тамгасын, Р тамгасын, И тамгасын, эми Т тамгасын жасай элекпиз. Ошон үчүн иштебейт. Бул жерде муну белгилеп, анимацияга келип, добавить анимацию, выхода, исчезновение, окей. Триггер жасайбыз. Т тамгасын белгилегенде
тик бурчтугубуз ачылсын. Окей. Андан кийин акыркы тик бурчтук исчезновение. Сиздер өзүңүздөр каалаган анимацияны коюп алсаңыздар болот. Бул жерден мен исчезновениени тандадым. Окей. Время М тамгасын басканда акыркы тик бурчтугубуз ачылыш керек. Окей. Эми бул жерден жок тамгалар кандай болот? Эгерде Б тамгасы жок, В тамгасы, көп тамгалар жок, ошол тамгаларды белгилегенде мындай тамга жок деп чыгып калыш керек. Мындай тамга жок дегенди жазып алганбыз башынан эле. Убакытты үнөмдөө үчүн мындай тамга жокту белгилейбиз дагы эле анимацияга киребиз. Добавить анимацию. Бул жерден биринчи мындай тамга жок деген сөз пайда болуш керек. Ошон үчүн входко киребиз. Возникновениени тандайбыз. Бул жактан триггер жасайбыз. Времяга киребиз. Переключатель, начать. Б деген тамганы басканда мындай тамга жок деген сөз чыгыш керек. Окей. Кайра Б деген тамганы бир басканда мындай тамга жок деген сөз жок болуп кетиш керек. Мындай тамга жокту дагы кайра белгилейбиз, анимацияга киребиз дагы. Бул жерден эми выходты тандайбыз. Исчезновение дагы эле триггер жасайбыз. Мына время, переключатель, начать. Б тамгасын басканда мындай тамга жок деген сөз кайра жоголуп кетиш керек. Окей. Дагы бир тамгага кылып коелу муну. Ж тамгасына кылып коелу. Дагы мындай тамга жок дегенди белгилейбиз. Анимацияга келебиз. Добавить анимацию. Вход биринчи пайда болуш керек. Возникновение. Окей. Буга келебиз. Время, переключатель, начать. Бул жерден Ж деген тамганы табабыз. Окей. Кайра мындай тамга жокту бир белгилейбиз. Ж деген тамганы бир басканда кайра жоголуп кетиш керек. Мындай тамга жок деген сөз. Эми муну выход кылабыз. Исчезновение. Окей. Бул жерден кайра времяга киребиз. Переключатель. Бул жерден Ж деген тамганы белгилеп алабыз. Эми бул жерден сиздер жок тамгалардын баарын ушинтип мындай тамга жок деп пайда болуп, кайра жок болгудай кылып жазып алышыңыздар керек. Мен эки эле тамгага койдум азыр. Эми иштетип көрөлү. Алгоритм. А деген тамга бар үчүн бул чыкты. Б деген тамга мындай тамга жок дейт. Бир бассак жоголуп кетти. Г деген тамга ачылды. Бул жерден Ж деген тамганы бассак мындай тамга жок деп чыкты. И деген тамга бар экен. Л деген тамга бар экен. О деген тамга бар экен. Р деген тамга бар экен. Т деген тамга бар экен. М деген тамга бар экен. Мына биздин поле чудесибиз иштеди. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.